Урматтуу Евро парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен сиздерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тиери Мариани берип койду да. Бул жакта эмне болуп жатканын миңдеген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар дагы ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарына эле 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң алардын башынан сылайлыбы? Бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкты. Алдыда президенттик, парламенттик, андан кийин президенттик шайлоо келе жатат. Биз 2 миллиардка жакын акчаны коротуп, жумшап бюджеттен таза шайлоо өткөрөлү деп БШКга заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып бердик. Мына жергиликтүү шайлоого барсаңар өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Мурда бюллетендерди чыгарып алып туруп учкундан, анан камаз кылып туруп региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып, анан эртеси күнү бүткүчө чейин ошентет эле. Азыр барганда на месте аласыңар эмени. Мындан ары андай болот. Мындан кийин андан дагы баягы өркүндөтөбүз. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү, бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. 30 жылдан бери добуш сатып алып бийликке келген оорулуу саясатчыларды, оорулуу партияларды жок кылалы деп атабыз. Силер ошон үчүн Европадагылар тиякта жатып алып эле эч нерседен кабарыңар жок, ачык кыйкырык салып жатасыңар. Келгиле, көргүлө, бизде баардыгы ачык. Биз азыр басып өткөн жолду силер 50-100 жыл мурун басып өтүп койгонсуңар. Ошол мезгилиңерди да унутпагыла. Биз да оңолуп силерди кууп жетели деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Биз силер менен душман эмеспиз, жаман ой менен айтып жаткан жокмун бул оюмдун баарын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, ошон үчүн биздин ички ишибизге кийлигишпегиле. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер менен, анын ичинде Америка, Европа өлкөлөрү менен, силер менен дагы тең ата эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз.